Каганат командасынын оюнчулары кайрадан оюн талаасына кайтып, футбол менен жашаган оюнчуларыбыз эртеден кечке оюнга машыгуу менен күн өткөрүүдө. Азыркы учурда биз ушу Кыргызстан чемпионатына жылдын башында даярданып, бир оюнубузду өткөзгөндөн соң өзүбүзгө белгилүү болмокчу ушу коронавируска байланыштуу бүтүн ушу Кыргызстандагы футбол тармагындагы машыгуулар токтоп калды. И ошол бойдон арада ошол убакыт өтүп, кечээ күнү бизге биринчи күнү жарыя беришти. Ошол Кыргызстан чемпионатына катышкан мүмкүнчүлүк берди. Бул бир гана высший лигага, анан биринчи лигага эле уруксат берилген да. Коронавирус пандемиясына байланыштуу футболчулар да оюн талаасына машыгууну убактылуу токтотуп турушкан. 8-июндан тарта кайрадан Каганат командасынын оюнчулары Кыргызстандын биринчилигин алуу үчүн машыгуусун башташты. Коронавирус пандемиясы боюнча 2 ай пауза болду. Бул оюнчуларга өтө көп. Анан бардык тренировка кылып атты, үй шартында. Ошо пандемияга байланыштуу. Азыр пока календар оюндар чыга элек, бирок машыгуулар 8-июндан башталды. Мындан баштадык. Биз мына февралда чогуу билесиздер, жаңы команда бул Каганат. Бизде задача өтө чоң, чемпиондукка ээ болушубуз керек бул. Команданын жакынкы келечекке коюлган максаты бул жогорку лигада биринчиликти багындыруу. Коргоочу Алексей Нестратов карантин учурунда да үй шартында машыгуусун токтоткон эместигин айтып, талаа машыгууларына даяр кайтып келгендигин айтат. Мы занимались по 3-4 часа на поле. Биз кайрадан оюн талаасына күнүнө 3-4 сааттан машыгып жатабыз. Карантин маалында да өз алдыбызча машыгып, салмактарыбызды өз калыбына кармай алдык. Все поддерживали достаточно хорошую форму. Я думаю, тренер главный приедет. Азыркы учурда Каганат командасы турнир жадвалында 5-орунда жайгашып, эң алдыңкы оюн 28-июнь күнү Кара-Балта командасы менен өтүү пландалууда. Эртөштүк Нурбек уулу Кудайберди Дыйканов, TMG жаңылыктары.